да эң арзан көрүнөт, бирок эң кымбат. Телефон аркылуу биз менен келишим түзүп турак жайлуу болгон кардарыбыздын үйүндө турабыз. 2026-жылы сиз да үйлүү болууну каалайсызбы? Кардарыбыздын азыр кубанычын, жакшылыгын сиздер менен тең бөлүшөбүз. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Мекендештер, биз азыр мына кардарыбыздын үйүнө келдик. Мына эжекебиз бизге мынантип сонун кылып дасторконун жайып, бизди мына тосуп алды. Анда эмесе сөздү баштайлы. Эжеке кандайсыз? Жакшы отурасызбы? Кудайга шүгүр, жакшы. Куш Иштериңиз келипсиңер. жакшыбы? Кудайга Иште отасызбы, шүгүр. чарчабай? Болуп атат, жакшы. Кудайга шүгүр. Эжеке, айтсаңыз азыр үй тууралуу кенен сиз менен сүйлөшсөк. Үйдү кайсыл жактан алдыңыз? Биз үйдү Московский облустан, город Каширадан алдык. Өзүбүз иштеп аткан ишканабызга жакын жерден. Ошол. Канчага алдыңыз? Үйдүн баасы канча болду? Үйдү баасы 4.650.000 болду. 4.600.000. Баштапкы төлөм канча бердиңиз? Баштапкы жок. Первоначальный жазасың да. Ежемесячный платежуңуз канча чыкты айына? 100.000 төлөп атабыз. 100.000 чыкты. Ставкаңыз? Ставкабыз 25,5. 25,5 Транскапитал банк. Транскапитал банк. Кыргызстандын паспорту менен. Ооба, кыргыз жаранды болбосун менен Кыргызстан паспорту менен алдык. Анан эжеке, бул жакта азыр бул кайсыл жерде? Московская область, кайсыл шаар? Город Кашира. Город Кашира. Москвадан 2 саат алыс. 2 саат алыстык. 2 сааттан чыкпайт, бирок 2 саат эсептеп коебуз. Анан сделкабыз өзү негизи жай айында болгон. Ошол убакыттан бери убакыт болбой, бүгүн тартканга туура келди эжекебиздин үйүн. Эжеке, анан кандай мындай өзүңүздүн кандай үйүңүздө жашаган кандай экен? Ой, конечно, өзүңдүн үйүңдө жашаган башка да. Кудайга шүгүр, сүйүнүп отурабыз. Беймалып колубузду узатып, каалаган мейманыбызды чакырып, каалаганды узатып. Ушу. Биздин агенттикти кайсыл жактан көрдүңүз өзү негизи? Мен негизи силердин агенттигиңерди YouTube'дан эле көрүп таап туруп эле, бир телефон кылып чалып туруп эле Самара менен бир сүйлөшкөндө уже Самарага ишенип, бүт документтеримди через онлайн эле өткөрүп, тапшырып, анан бар жок бүткөндөн кийин сделкага чакырганда эле бардым. Калган бүт документ иштер телефон менен бүттү. Ошондо сиз телефон аркылуу эле келишим түзүп, телефон аркылуу эле жумуш баштадыңыз. Ошондой болду. Канча убакытка созулду процесс? Ушул процесс где-то 4-5 айга чозулду да. Онун арасында 3 ай мен өзүм рестрге түшүп калып, бул менин күнөөм болду. Картам блокто болуп калып, ошентип чыгара албай 3 ай чуркап жүрдүм. Блоктон чыгаргандан кийин, ошо рестрден чыгаргандан кийин, анан тез эле тийдим. Анан биздин агенттикке канча услуга төлөдүңүз? 250.000 төлөдүм ошол эле. Жакшы эжеке, куттуктайбыз анда. Дайым ушул үйүңүздө жакшылыктар болсун эже. Рахмат, Илем айткан. Биздин компания сиз үчүн кандай кызмат көрсөттү, ошону азыр айтып койбойсузбу? Компанияңар кызматы өтө чоң болду, өтө мен ыраазымын. Дайым ушундай тентек кете бергиле. Элдерди колдоп, кубаттап, элдердин батасын алып, бирок өтө тездик менен иш кылат экенсиңер, мен таң бердим чынында. Даже мен отпускага 21 күн отпускамдын ичинде бар жок бүтүрүп бердиңер силер. Кыргызстанга барып келишке успеть кылдым, силер мени үйлүү кылышка успеть кылдыңар, документтер полный оформление кылышка успеть кылдыңар. Ошо бир жуманын ичинде бүттү, бар жок. Үйдү алып, күлүштү алып кирдим. Сделкадан кийин эле сразу эле ооба. Сделкадан кийин 2 күндөн кийин күлүштү алып бердим, мына скендер келип. Ошо хозяиндар менен договор, документтерин полный принимать кылып, үйдүн калтын алып бер, мен киргизип койгонун кетти. Скендерге өтө чоң рахмат, ыраазычылыгымды билдирем. Мисалы, бизде одобрение болгондон кийин көбүнчө үй кароо процесси аябай көп болот да, үй изде. Сиздер мисалы канча үй көрдүңүздөр? Биз бир жума болгон жок да, сразу 2 күн, 3 күндө эле 3-4 үйдү көрдүк, анан мен ушул үйдү тандап алдым. Наргыларды көргөн үйлөрүбүз метр квадрат кичине эле. Ушул эле сценада даже кымбат эле. Бирок мага арзан попал болуп калып, 3 комнаталуу үй. Ошо. Үйдү алгандан кийин ремонт кылдыңызбы, кылмадыңызбы? Жок, кол тийгизгем жок. Ошондой бойча, ошо бүт мебелдери, ремонту бардыгы өзүм менен. Мен эчтеке кылбадым. Ошо мен только ошо пардаларды алмаштырдым. Эжеке, айтсаңыз азыр
Үйдүн квадрат метри канча? И канча бөлмөлүү үй? Алган үйүбүз 3 комнаталуу, 58 квадрат метр. 58 квадрат метр. 3 бөлмөлүү. 3 бөлмөлүү, 58 квадрат метр. Анан 4.650.000 алдым. Бирок дагы ушундай 42 квадрат метрлик дом квартираларды көрдүк. Акчасы 5 миллионго чейин аларды. Азыр издеп жүрүп эң оңой немеси да арзан ценага попал болуп калганыбыздан бул ошо силердин кызматыңар да. Ремонт кылган жоксуз алгандан бери? Жок, Ушул боюнча көргөнүм боюнча. Ошол эле. Кол тийгизгем жок. Кудай кааласа эми быйылдан кийин ремонт кылабыз деп турабыз эми. Анда жүрүңүз, анда берки бөлмөлөрдү дагы көрөлү. Мекендештер, бул жердин мына кире бериши көрдүңүздөр. Алайдын таласында чоң бул жакта. Бул жагы кухня экен. Бул жакта санузел. Санузелдер да отдельно. Туалет ванна. Ванна. Бул жак кухня. Кухняны катырыпсыз го же? Кухня өзү ошондой, мен иштейт Өзү ушундай беле? Алган боюнча. Микроволновка, кофейни бар жогу бар экен го бул жакта. Менде сок выжималка. Бул жакта бул детский спальня. Детский спальня. Бирок биз чай иче турган жакка Ошол жерде чай ичесиз. Ошол жерде чай ичебиз. Кухня кичинелик үчүн ошол жерде чай ичебиз. Себеби өзүбүзгө жетерлик комната бар. Оякта. Нол жакта да жакшы вид панорамасы жакшы, базар көрүп турабыз. Холодильник полный ошол жердики. Мына стенка полный ушулардыкы. Мага главный нол жери жакты. Мен ушул жерди деп алдым да. Жанагы мен айткан 42 квадрат метрлер ушу метрге метр эле да, квадрат метр киргенде сүзүп калат эле. Анан ушул жерине кызыгып алдык биз. Шу. Бул жери? Бул зал. Зал. Ушундан наркы дальше балконго чыкса да болот дейбиз, э? Балконго чыкса болот. Балкон дагы бар экен. Бул жактан балконго чыкса болот. Азыр суук болуп атат, чыкпай эле коеюн балконго. Квартира көп нерсени чечет экен. Биз мына 10 жылдан бери мен бу жерде жүрсөм, квартплата төлөп эле жүрүпмүн. Бир квартиранын акчасын эсептеп көрсөм, төлөп коюпмун. Ошон үчүн кыздарым азыр квартира алайлы, документтер кыйын болуп калгандан азыр квартира алайлы апа деп кыздарым сунуш берип, анан Самарага через YouTube эле көрүп, через онлайн Самарага телефон чалып, Самара менен байланышып, бүт документтер через телефон жөнөтүп, Самара телефонду эле бүтүрдү бар жокто. Самарага чоң рахмат. Анан мен только одобрение бергенде эле, сделка чыкканда эле чакырышты, ошондо бардым. Калган ишти бүт өздөрү через онлайн бүтүрдү телефондо. Самарага жана Самараны коллективиге чоң рахмат, чоң ийгиликтерди каалап кетем.